Саламатсыздарбы, кымбаттуу агай-эжейлер, сүйүктүү окуучулар. Сиздерди Токмоктогу Пушкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясында мамлекеттик тил күнүнө карата өтүүлүүчү кыргыз тили жана адабияты декадасынын ачылышы менен куттуктайм. Окуучулар менен өткөрүлүүчү иш-чарабыздын темасы Осмоновдун чыгармаларын көркөм окуу. Иш-чарабыздын максаты эне тилибизди кадырлоо, сүйүү, өнүктүрүү, эне тилибиз боорек менен тең, эч нерсеге алмаштыргыс ыйык дөөлөт, сыймык экенин жүрөккө туюу. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Кыргыз тили байыркы, бай тилдердин бири экенин тарых маалымдайт. Бирок заманбап жашоо, технологиянын өнүгүшү, неологизмдердин пайда болушу кыргыз тилине таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу көптөгөн иш-чаралар, акциялар, декадалар өткөрүлүп келет. Ата-бабабыз бизге көөнөрбөс сөз казынасынан мурастап берип кетиптир. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл тил деп калкыбыз сөз өнөрүн абдан барктаган. Ошон үчүн Манас сыяктуу улуу эпосту жаратып кетишкен. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон. Ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирүүлүй тудук болгон. Ушундай кереметтүү, кооз жергесин, улуу кыргыз элинин тилин даңазалаган залкар акындарынын бири Алыкул Осмонов болгон. Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта табиятка жаңы дем берген Ноорус менен кошо Кара Балтадагы Каптал арык айылында туулган. Кыргыз поэзиясынын классиги улуу акын Алыкул Осмонов узакка созулган оорунун азабынан жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мезгил эрте алып кетсе дагы, акындын ырлары азыркыга чейин таасирин, касиетин жоготпой келет. Далай таттуу, даам жедим колуңдан. Кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан. Начар экен, батың олсун бала деп, шашып турдуң чал уйкулуу ордуңдан. Ырлар жаздым, кээде сызып, кээде оңдоп. Бала өстөргөн жаш атадай көңүлүм ток. Азгын экен, кантер экен бала деп, сен үшкүрдүң күн кыскасын болжолдоп. Март да кетти, апрель, май жакындап, көктө турна, көлдө каздар каркылдап. Күнүң бүттү, кайтар мезгил болду деп, кош ат келди үй жанына жакындап. Мен акырын аман бол деп узаттың, көзүң карап өзүм минген бозаттың. Колумду алып ылдый карай бергенде, мөлт-мөлт акты доголонуп көз жашым. Алыс кеттим, бармын, өлү эмесмин. Мен барбасмын, сен да мага келбессиң. Жан боорумдай көңүлүмдө көз жашым, ата энемден көз жаш көргөн эмесмин. Жолун кыйын жүрүсү, кышта катып бороону карынды, суунду өз моюма кайын. Жолду карайып токтой турчу, ата журт, ата журт. Түндү жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тийсин, шарт буруп. Азалымды өз моюма алайын, биз карайын, токтой турчу, ата журт, ата журт. Мен тиме, чөйчү жерге эрте, жеткен тебилбей, эки жагын кычыр эткен. Көз жеткиз, бул деңиздин аркы учуна, жаныйлар жаштыгымды таштап кеткен. Мен бир куш учар жерге учуп жеткен. Ак чиркин биздин күндө кандай таттуу, бүгүндө
катуу, табият жана анын музыкасы күн санап кандай сулуу, кандай шаттуу. Арпанын кара тоошунда акшуңкар жаткан уя бар. Бар экени чын экен, барып көрдүм бир сапар. Себеде кушун качырып, ал жүрөк кармап алган дейт. Ошол шуңкар бул күнгө өлбөс болуп калган дейт. Адам мыймандап сыйлап кетсин, жакшы жолдоштун жорумун жыйнап кетсин, жакшы тилек акышы кыйбай кетсин, жакшы көйгөн досумду кел дасторконго үстүнө, муну ич же деп кыйнай экенсин. Ошентип өмүр сынбай экенсин. Дил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң дагы, кызың да жоголот, бил. Дил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоолок бир. Деген ырсаптары менен баарыңарды эне тилибиздин өсүп өнүгүшүнө, таза бойдон сакталышына болгон салымыбызды кошолу деген чакырык менен иш чарабызды аяктайлы. Бул ишке катышкан баардык окуучуларга терең ыраазычылык билдирип, окууларына, иштерине ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Саламатта калыңыздар.